Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын көпчүлүгүнүн суранычы менен 2006-жылы чыккан Апокалипсис аттуу тасманы көрөбүз. Токойдогу жапайы адамдар бири-бирине кол салышып бүтүндөй урууну жок кылып, бирок арасынан эр жүрөк каарманыбыздан катуу жооп алышат. Достор, тасманын башталаарынын алдында сиздерге дагы бир жолу эскерте кетейин. Буга чейин Москвадагы документ жасаган туугандарыбызды чын жүрөктөн жардыма кылдым эле. Бирок алар сыйга сый, сыр аякка бал кылып өздөрүнүн ишин так аткарган жок. Ошондуктан иштешүүнү токтоттук. Андыктан биздин атыбыздан барбаңыздар. 1517-жылы Юкатан аралы. Жапайы адамдар токойдо жаныбарлардын бирине аңчылык кылып жүрүшкөн. Анда качып бара жаткан жаныбар кайта качууга аракет кылбасын коолап келе жаткандар аны ар тараптан тосушуп, акыр аягы атайын жасалган жыгач менен шишке сайып өлтүрүшөт. Көрсө бул жапайы адамдар атайын бир уруудан турушуп, топтолуп жашашып, ушул токойдо аңчылык менен алек болушуп өмүр өткөрүшчү. Анда жанагы колго түшкөн жаныбарды дароо эле союуга киришишип, союп жаткан ягуардын изи аттуу бала жаныбардын ар кайсы мүчөсүн ар кайсы адамдарына берип, акыр аягы жаныбардын жумурткасын катарында олтурган адамдардын бири акылсыз деген адамга берет. Бул акылсыз аттуу жапайы адам көптөн бери келинчеги менен балалуу боло албай жүргөн эле. Ошондуктан ага бардыгы кеңешин берип, эгер сен жумуртка жей турган болсоң балалуу болушуңа жардамын берет. Мына биз ушундай жумурткаларды жеп балалуу болгонбуз десе, жанагы адам эчтекеге карабай эле дароо жей баштап, бирок жанындагылар бул жөн гана пранк болчу деп дароо эле күлө башташат. Көрсө алар акылсыздын үстүнө жөн гана шылдыңдап коюшуптур. Кандай болбосун алар бир кезде чогулуп алышып эттерди бөлүштүрө баштаган кезде ягуардын изи ал жака бирөөнүн келе жаткандыгын байкайт. Көрсө алардын жанына топтолуп калган так эле өздөрүнө окшогон жапайы адамдар келишиптир. Анда каармандарыбыздын арасынан ягуардын изинин атасы чыгып, "Менин атым Таштуу Асман, биз бул аймакта ээлеп жашайбыз. Менин ата-бабам дагы бул токойдо жашаган, мен дагы менин балдарым дагы бул жерде жашашат. Бул жака келүү максатыңар эмне?" десе, жанагы келген адамдар унчукпай эле өздөрү туткан балыктан берип, жапайы адамдардын адаты боюнча эч кандай душмандыгыбыз жок деген белгини көрсөтүшөт. Анан дагы алар каармандарыбыздан суранышып, биз болгону бул жерден аман эсен өтүп кетели деп жатабыз. Биздин максатыбыз жашоого ылайыктуу жаңы жер табуу десе, Таштуу Асман дароо эле макулдугун берип, келген адамдар ал жерден аял бала чакасы менен бир топ адам өтө баштайт. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Анан дагы өтүп жаткандардын арасынан кээ бирлеринин башы көзү канжалап жүргөндүгүн көрөбүз. Алар каармандарыбызды эскертип, биздин жерди тонуп кетишти деген сөзүн гана айтышат. Возвращаемся в деревню. Окуядан кийин каармандарыбыз өздөрүнүн журтуна кайтышса, алардын арасынан ягуардын изи аябай эле кабатыр болуп өткөн жагдайдын жөндөн жөн эмес экендигине ойлоно баштаган. Муну байкаган атасы Таштуу Асман баласынын жанына келип, "Мен сенин бир нерседен кабатыр болуп жаткандыгыңды түшүнүп жатамын. Бирок мен сени коркок кылып чоңойтподум эле го. Бул коркоктук оору өтө жаман, адамды ичинен жок кылат. Ал ооруну өзүңө жакындатпагының, болуп өткөн окуя боюнча аксакалдар менен кеңешип бир чечимге келебиз. Кабатыр албагының балам" деп өздөрүнүн жашаган жерине эттерин алып келишип, жанагы эле акылсыз кайрадан эле бардыгынын көзүнчө шылдыңга кала баштайт. Анткени аны кайненеси жаман сөздөр менен тосуп алып, "Сен негизи менин неберелүү кыласыңбы? Өзүң чоң болгондугу менен ишке жарабаган неме окшойсуң? Кана батыраак барып менин кызыма кошулгуну, мен неберелерди күтөмүн. Эгиз неберелүү кылсаң андан дагы кубанамын" десе, аны көрүп тургандардын бардыгы шылдыңдап күлүшүп, бардыгына тамаша көрүнгөндүгү менен шылдыңга калган акылсыз акыркы күндөрү жини келе баштаган. Бул убакта үйүнө кайтып келген ягуардын изи чоң баласынын маймыл менен ойноп жаткандыгын көрүп, аны кучактап жакшы көрүп, боюнда бар аялына кирет. Каарманыбыз чоң баласына Ташбаканын жүгүрүгү деп ат коюп, аялы боюнда болуп экинчи баласын күтүп жаткан. Жапайы адамдар кечинде топтолуп алышып, арасынан даанышман аксакал аларга окуяларды айтып берип, андан соң бийлешип биргеликте жыргап куунай башташат. Ягуардын изи болсо буга чейин көргөн окуяны башынан такыр эле кетире албай дагы деле кабатыр алып жаткан. Анда аялы ага жакшы сөздөрдү айтып, бир аз болсо дагы өзүнө келтирди окшойт. Чего ты хочешь? Мындан соң уйкуга кеткен ягуардын изи түшүндө буга чейин токойдо көргөн адамды көрүп, ал адам каарманыбызга кайрылып, "Качкының" деген белгисин берет. Ошол мезгилде ягуардын изи ойгонуп кетип эле алардын журтуна бейтааныш адамдардын келе баштагандыгын көрөт. Көрсө өздөрүнө окшогон башка чөлкөмдө жашаган жапайы адамдар каарманыбыздын журтуна кол сала баштаптыр. Муну көргөн ягуардын изи дароо эле аял бала чакасын алып чыгып, аларды бекитүүгө шашылып, жашаган жеринен алыс эмес жерге өңкүргө алып барып жип менен түшүрө баштайт.
Бул убакта кыштакта толугу менен эле кыргын башталган болчу. Бир кезде душмандардын бири ягуардын изин көрүп дароо эле ошол жака чуркап, муну байкаган каарманыбыз аял бала чакасын жип менен түшүргөнгө жетишип, жанагы келген адам менен мушташа баштайт. Анда ягуардын изи аны өлтүргөнгө жетишип, андан соң атасына жардам берүүгө чуркады. Бул убакта баскынчылар кыштакты дээрлик толугу менен басып алышып, ал жерде аял эркегине карабай байлап, бир жерге топтошуп каршылык көрсөткөндөрдү жок кылып жатышкан. Анда мушташка жарактуулар канчалык аракет кылбасын, келгендердин саны көп болгондуктан аларга каршылык көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк болбоду. Ошондуктан бардыгы колго түшүп, ягуардын изинин дагы колу байланып, анын атасы дагы колго түшкөн кезде Таштуу Асман жергиликтүүлөрдүн башчысы экендиги билинет. Анда Таштуу Асман өлүмүнө аз калгандыгын түшүнөт дагы баласына карап эчтекеден коркпогонун деп эскертип, душмандардын алдында өлүмгө тике караш керек экендигин айтып, баскынчылардын биринин бычагынан өлөт. Ошентип туткунга түшкөндөрдүн бардыгы байланып, эркектердин көзүнчө аялдары зордолуп, жаш балдары кордолуп, каармандарыбыздын жашоосу тез эле кыяматка айланды окшойт. Кандай болбосун, алардын байланып баш ийгенден башка аргасы жок болчу. Анда ягуардын изи кайра-кайра өңкүр жакты карап, душмандардын бири аны өңкүрдү карап жаткандыгын байкап, өңкүрдү текшерип, бирок ал жактан эч кимди көрө албай байланып турган жипти кесип салат. Бактыга жараша бул убакта өңкүрдө жаткан каарманыбыздын аялы менен баласы аман эсен болчу. Болгону түшүп бара жатканда баласынын буту катуу жаракат алыптыр. Ошентип жарадар болгондор дагы бардыгы биргеликте байланып, аларды бир кезде алып жөнөшүп, кетип бара жаткан каарманыбыз өңкүрдү карап, ал жактан жиптин тартылып жаткандыгын көрөт да аялынын тирүү экендигине сүйүнөт. Ошентип баскынчылар өлтүргөнүн өлтүрүп, тирүү калгандарын байлап алып кетишип, балдарын болсо журтта калтырып салышты. Алар токойдо бара жатып дагы башка байланып турган адамдарга жолугушат. Көрсө күн мурун каармандарыбыздын жанынан өтүп кетели деген адамдар дагы кармалышып, алар дагы так эле каармандарыбыздай байланып алып жөнөшкөн экен. Жалгыз калган балдары болсо туткунга түшкөн ата энелердин артынан ээрчигенден башка аргасы калбады окшойт. Бирок агымы күчтүү болгон суусу көп Жазы дарыясынан өтүп бара жаткан кезде балдар ал жерден өтө албастыгын түшүнүп, арасынан чоңурагы кыйкырып, балдарыңыздардан кабатыра албай эле коюңуздар, буларды мен өзүм багамын. Булар эми менин балдарым деп туткунга түшкөн ата энесине күч кубат берет. Бул убакта өңкүрдө жаткан каарманыбыздын аялы баласынын бутунун жаракатын дарылап, кесилген жерди кумурскаларга тиштетип тиге баштаган. Бара жаткан туткундардын арасынан бирөөсү жаракаттын айынан такыр эле баса албай калган болчу. Бир кезде бийиктикте бара жатып жанагы киши баса албай калгандыктан асылып калып, туткундар бири-бирине бутактар менен беш-бештен байлангандыктан башкаларын да ылдый жака тарта баштайт. Муну көргөн кылмышкерлердин бири ортоңку көз кыйналып жаткан туткундарды шылдыңдап, кана эми тууганыңарды куткарбайсыңарбы, күчүңөр болсо тарткыла десе, алдыдагылар болгон күчү менен тартып, асылып калган адамды дагы кайрадан жолго алып чыгышат. Бирок ортоңку көз анын жибин кесет дагы бийиктиктен ыргытып жиберди. Бир кезде баскынчылардын башчысы карышкыр келип ортоңку көздү урушуп, "Сен эмнеге менин уруксатымсыз менин туткундарымды жок кылып жатасың? Сага бир көргүлүктү көрсөтөт окшоймун" десе, ортоңку көз унчукпай эле туруп берди. Кандай болбосун, алар сапарын улап кеч кирип калган мезгилде дем алып олтуруп калышат. Анда туткундагылар бири-бирине күч кубат берип, бирок арасындагы акылсыз такыр эле жинин баса албай жатты. Анткени анын аялын анын көзүнчө зордошуп, анан дагы өлтүрүп салышкан болчу. Ошондуктан ал "Мен эми өлүмдөн тайманбаймын, бирок булардын көпчүлүгүн өлтүрүп кетишим керек. Мага эми жашоо кызыксыз" десе, башкалары ага кайрат кыл деп күч кубат берүүгө аракет кылышты. Ошол убакта ягуардын изи жамгырдын баштала баштагандыгын сезет. Бирок жамгырдын жаашын каарманыбыз такыр эле каалабай жаткан. Анткени жамгыр жаап, анын баласы менен аялы жаткан өңкүрдү көмүп калышы толук ыктымал эле. Не надо дождя. Кандай болбосун, туткундардын сапары уланып, бир кезде каармандарыбыз бара жатып, ал жерде өрттөлүп жок болгон журтту көрүшөт. Анан дагы чума оорусунан өлүп жаткан аялдын жанында кичинекей кызы бар болчу. Өзү дагы ооруга чалдыккан кыз көзүнөн жаш агып, каармандарыбыз тарапка келүүгө аракет кылып, бирок баскынчылар бул кызга жакындабагыла, андан оору жугузасыңар деп жар салып, кыз келе жатса аны таяк менен түртүшүп, өздөрүнү такыр жакындаткысы келбей жаткан кезде каарманыбыз туткундардын арасынан ягуардын изин көрөт. Ошондо ал баскынчыларга кайрылып, "Силер менден коркуп көп эле убара болбой эле койгула. Силер башка нерседен коркушуңар керек, ал силерге жакын эле калыптыр. Ал жалгыз эмес, анткени анда ягуардын күчү бар. Жакында бардыгыңар өлөсүңөр" десе, баскынчылар кызды карап "Көп эле тантыра бербечи" деп кетип калышат. Ошентип бара жаткандар бир кезде өтө бир элдер көп жайгашкан жерге жетишет. Көрсө, ошол убакта эле адамдар топтолуп жашап, шаарлар пайда боло баштаган экен. Анда ал жерде кулдар кызмат кылып, таштарды талкалап, курулуштарды курушуп, бирок адамдар өтө көп жашагандыктан таштандылар көбөйүп, суулар дагы аябай кирге айланып, жашоочулардын көп катмары ачкачылыктан, кээ бирлери ооруга дагы чалдыга башташыптыр.
Биз ушул жерде бул баскынчылар эмне үчүн каармандарыбызды туткунга түшүрүп алып келгендигин түшүнөбүз. Көрсө алар бул нерсенин бардыгын жөн гана акча үчүн кылышыптыр. Анткени жанагы баскынчылардын башчысы карышкыр бир кезде туткундарды алып келип алып эле сатууга киришет. Көрсө азыркы учурда эле адамдар акча үчүн жаман нерсеге барат десе илгеркилер деле бар экен эле. Дай справедливую цену, да? Как всегда, ты меня знаешь. Бирок алар туткунга түшкөн аялдарды гана сатышып, эркектерин болсо көк түскө боёй баштайт. Бир кезде баскынчылар аялдардын ишке жарамдуусун сатып, ишке жараксыз кемпир болуп калгандарын эч ким албагандыктан коюп берип жиберишип, көк түскө боёлгон эркектерди болсо башка жакка алып жөнөшөт. Анда каармандарыбыз буга чейин өмүрүндө мындай таштан салынган бийик имараттарды көрбөгөндүктөн аябай таң калышып, бара жатса эле ошондой имараттын үстүнөн бирөөлөр адамдардын баштарын ыргыта башташат. Биз ушул жерде бул топтолгон жапайы эл майя уруусунан экендигин түшүнөбүз. Алар бир кезде каармандарыбызды имараттын үстүнө алып чыгышып, жапайы адамдардын бири чыгып сүйлөй баштайт. Биздин жерибизге оору түштү, анан дагы эгиндерибиз жакшы болбой калды. Демек бизге кудайыбыз Кукуль Канунун каргышы тийген. Бирок кандай болбосун биз Кудай тарабынан тандалган элбиз го, анын сүйүктүүсүбүз. Ошондуктан биз Кудайыбызга көптөгөн курмандыктарды чалышыбыз керек. Ошондо гана бизге анын берекеси түшүп жыргап жашап калабыз десе, муну угуп турган элдердин бардыгы кыйкырып колдошуп, туткунда келген каармандарыбыз алардын максаты эмне экендигин эми гана түшүнүштү. Көрсө бул майя уруусунун адамдары дагы жөөттөрдөй өздөрүн тандалган адамдарбыз деп, Кудайдын каргышына калгандары менен иши жок, башкалардан өздөрүн өйдө сезип алыптыр. Ошентип алар туткунга түшкөн каармандарыбызды дагы кезек менен курмандыкка чала башташты. Бир кезде кезек ягуардын изине келип, аны дагы курмандыкка чалууга даярдашып, чалкасынан жаткызган мезгилде күн тутула баштайт. Бул майя уруусунун адамдары үчүн күндүн тутулуусу өтө бир жаман белги болчу. Анткени алар өздөрүн күндөн жаралганбыз деп эсептешчү эле. Анда жанагы сүйлөп жаткан адам дагы бир жолу чыгып, бизге Кукуль Кану Кудайыбыз ыраазы экен. Кан төгүүбүздү токтотууну каалап жатат. Болду, эми курмандык чалуубузду токтотобуз десе, күндүн тутулуусу кайрадан ачыла баштады. Ошентип ягуардын изи тирүү калып, туткундар толугу менен өлбөгөндүктөн аларды жок кылгыла деп буйрук берип, каармандарыбызды алып келген баскынчылар аларды чуркатып эле башка жакка алып жөнөшөт. Көрсө эми калганын атайын даярдалган оюн зоогу менен өлтүрүүнү чечишиптир. Анда баскынчылардын башчысы карышкыр өзүнүн баласына союл берет дагы, сен буларды тосуп аласың. Жарадар болуп калса аягына чейин жок кылып турасың деп туткундардын экөөнү бошотуп, аларга кайрылып, тигинде өсүп турган жүгөрүнү көрдүңөрбү, ошол бышса мәкә болот. Эгер силер ошодон өтүп качып кетсеңер, эркиндикке чыгасыңар. Кана эми чамдагыла десе, эки туткун дароо эле качып жөнөйт. Бирок алардын качканга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок экен. Анткени артындагы баскынчылар аларга ар кандай куралдарды ыргытышып, бат эле өлтүрүп коюшат. Муну көрүп турган артындагылардын дагы бир кезде кезеги келип, каарманыбыз ягуардын изи дагы чуркап жөнөйт. Ал бирок түз чуркабай, эки жака быйтап чуркап, атылган куралдар такыр эле тийбей, бирөөсү бат эле өлүп, ягуардын изи өлө элек болчу. Бир кезде карышкыр жааны өз колуна алып, акыр аягы каарманыбызга дагы жанын жебеси тийди. Анда жанагы союлду көтөргөн карышкырдын баласы каарманыбызды өлтүрүүгө келет. Бирок каарманыбыз жанын учун сындырат дагы, тескерисинче карышкырдын баласын өлтүрүп салды. Муну көргөн карышкыр баласы жака чуркап, каарманыбыз болсо денесине сайылган окту чыгарып, жүгөрүн аралаган бойдон качып жөнөйт. Ошентип карышкырдын баласы анын кол алдында өлүп, карышкырдын катуу жини келип, адамдарын ээрчитип алып каарманыбызды коолап жөнөштү. Бул убакта качып бара жаткан каарманыбыз жүгөрү эгилген талаа түгөнгөндөн кийин аябай көп адамдардын өлүгүнө чалынып жыгылат. Сыягы булар мындай мыкаачылыкты көптөн бери жасашат окшойт. Кандай болбосун, ягуардын изи андан нары токойго качып кирип, артынан келе жаткандар дагы такыр эле калышпай, каарманыбыз бир кезде дарактардын бирине чыгып бекинип алганга жетишет. Бирок аны жаракаты тынч койбой, оорусу күчөп кыйнай берди. Кандай болбосун, артынан келгендер угуп калбасын деп үнүн чыгарбай дарактын үстүнө жатып алат. Анда баскынчылар байкабай эле ал жерден чуркап өтүп кетишип, бирок каарманыбыздан аккан кан бирөөсүнүн белине тамчылап, баскынчылар бир канча чуркап баргандан кийин гана адашып кеткендиктерин өздөрү түшүнүшөт. Анда алардын бирөөсү экинчисинин белине тамчылаган канды көрүп, демек ал талга чыгып кетиптир деп чечимге келишип, арткага кайтып эми дарактын үстүлөрүн карагыла деп кайрадан издеп жөнөштү. Бул убакта ордунан турган каарманыбыз ал жерде ягуар баласы менен жүргөндөн көрө баласын кызганган ягуар каарманыбызды коолап жөнөп, баскынчылар анын чуркап келе жаткандыгын байкашып, бирок артындагы ягуарды көрүшкөн дагы жок. Ошондуктан алар дагы каарманыбыз тарапка чуркап, баскынчылардын бири жетейин деп калган мезгилде, артынан келе жаткан ягуар так эле ошол баскынчыны диштеп алат. Анда артынан жетип келгендер өзүнүн адамын куткаралы деп ягуарды өлтүрүп салышты. Ошондо гана баскынчылардын бирөөсү буга чейинки оорулуу кыздын сөзүн эстеп, биз чындап эле балеге калдык окшойт, ал кыз бир адам артынан ягуарды ээрчитип келет деп айтты эле. Анан дагы күнүңөр түнгө айланат дедиле. Бүгүн так эле күн тутулду го. Деги эмне болуп жатат десе, карышкыр алардын сөзүн бөлүп, коркконго кош көрүнөт боло бербегилечи. Мен аны кармаймын дагы, тирүү
сүйлөй, терисин сырыймын, мына көрөсүңөр деп адамдарына убадасын берет. Бул убакта ягуардын изи чуркоосун токтотпой бара жатып эле жаракат алган жерин дарылоонун аракетин көрүп, төрөлгөндөн бери токойдо жашагандыктан ал жердеги дары чөптөрдү дагы жакшы билчү. Ошентип каарманыбыз качып бара жатып арадан көп убакыт өткөндүктөн түн кирип кеткен болчу. Анда ягуардын изи бир жерге дем алып отуруп калса, артынан келе жаткандар дагы жетейин эле деп калышыптыр. Анда ягуардын изи качуусун дагы деле токтоткон жок. Эртеси күнү куулап келе жаткан баскынчылардын бирин токойдогу уулу жыландардын бири чагып алат. Анда ал сөзүн кайталап, бул нерсе жамандыктын гана белгиси, ага токой дагы жардам берип жатат. Бале болуп кетелекте арткага кайта бербейлиби десе, башкалары аны уулу жыландын айынан өлөрүн түшүнүп, ал жерге ташташат дагы өздөрү сапарын улашат. Арасынан бирөөсү калып, сен тамырыңды кесип алгының, ошондо маселең батыраак чечилет деп ал дагы кетти. Бул убакта ягуардын изи канчалык качып барбасын, артынан баскынчылар такыр эле калбас болду. Бир кезде качып бара жаткан каарманыбыз сууга барып токтоп калат. Анткени ал жерде өтө бийик шаркыратма бар экен. Анда ягуардын изи аялы менен баласын куткарыш керек экендигин эстеп, жанагы шаркыратмадан коркпой секирип, артынан келгендер аны өлдү деп ойлоп жатса, аман эсен тирүүлөй чыгат. Ал суудан чыгып баскынчылар тарапка кыйкырып, мен ягуардын изимин, ата бабам бул токойдо байырлаган, мен дагы бул жерде аңчылык кыламын. Эми менин балдарым дагы бул жерде жашашат, бул токойдун ээси бизбиз. Кана кыйын болсоңур секиргиле, мен силерди жок кылам десе, муну уккан карышкыр жини келип, биз анын артынан сөзсүз секиребиз деп, адамдардын арасынан баш тарткан бирөөсүн өзү эле бычагы менен сайып өлтүрүп салат. Андан соң бардыгы шаркыратмадан биринин артынан бири секире баштап, кээ бири секирген бойдон ташты сүзүп өлүп калып жатты. Бул убакта каарманыбыз качуудан пайда жок экендигин түшүнүп, душмандарга бетме бет чыгайын деп чечип, денесин толугу менен ылайга батырат дагы эң биринчи эле келе жаткан баскынчыларды күтөт. Көрсө ягуардын изи атайын денесине ары жолой албай тургандай кылып, арынын уюгун көтөрүп, келгендер тарапка ыргытып эле бир маалда баскынчыларды ары талай баштады. Анда каарманыбыз андан нары чуркап, токойдо жашаган уулу баканы кармап, тикенектин учуну анын оосуна шыбай баштайт. Көрсө ягуардын изи аны менен баскынчыларды атууну каалаптыр. Бул убакта дене бою арыга чагылган душмандар дагы деле куулап келе жаткан болчу. Бир кезде каарманыбыз алардын эң эле алсыз болуп калгандыгын байкап, жанагы атайын даярдалган угу менен аткылап, ал адам өзүн такыр эле жоготуп жатып калган мезгилде каарманыбыз ал адамдын куралын алып алууга барат. Ошол мезгилде эле баскынчылардын бири ягуардын алдынан чыга келди. Бул баскынчы буга чейин каарманыбыздын атасын өлтүрүп койгон адам болчу. Ошондуктан ягуардын изинин жини катуу келип, аны өлтүрүүгө камданып, чуркап барып өлүп жаткан адамдын куралын алат дагы жанагы адамдын башын жара чабат. Ошентип ал жерден дагы экөөнү жок кылгандан кийин күн күркүрөп эле жамгыр жай баштады. Анда каарманыбыз үңкүртө жаткан аялы менен баласына шашылыш керек экендигин түшүнүп, ошол жакка чуркап, бул убакта артынан келе жаткан баскынчылар үчөө эле калыптыр. Бул убакта чындап эле жамгыр чуңкурга толуп, ал аз келгенсип каарманыбыздын аялы толгото баштайт. Качып келе жаткан ягуардын изи токойдун бир жерине келгенде токтоп калып, артынан куулап келе жаткан карышкырдан кача албай калгандай түр көрсөтөт. Анда карышкыр бычагын алып эле жини келип каарманыбызды көздөй чуркап жөнөдү. Көрсө тасманын башында каармандарыбыз атайын жаныбарларга койгон тузактын жанына келип калган экен. Ошентип каарманыбыз карышкырды дагы жок кылып, акыркы калган эки баскынчыдан качып жөнөп, бул убакта чуңкурда калган аялы төрөөгө камдана баштайт. Көрсө каарманыбыздын аялы дагы кыргыздын кыздарына окшогон өзүнө бекем тың кыздардан экен. Анткени ал чоң баласы чөгүп кетпесин деп мойнуна олтургузуп алып, кыйналганына карабай өз алдынча эле төрөп алат. Бул убакта качып бара жаткан каарманыбыз деңиздин жээгине жеткенде чуркабай токтоп калып, ал эмес артында келе жаткандар дагы токтоп эле бир нерсеге таң калып карап калышат. Биз ушул жерде бул окуя бир кезде жалаң гана жапайы адамдар жашаган Америка материгинде болуп жаткандыгын түшүнөбүз. Анткени ал жака деңизден кемеси менен европалык саякатчылар келиптир. Анда өмүрүндө кеме көрбөгөн баскынчылар таң калып карап калган мезгилде ягуардын изи убакыттан пайдаланып качып барып баласы менен аялын куткарат. Ошентип үй бүлө аман эсен кайрадан биригип, эртеси алар дагы деңиздеги кемелерди көрүшүп, анын эмне экендигине дагы деле түшүнүшпөй биздин жашообуз токойдо. Андан көрө жаңы жашоо баштайлы деп бактылуулукта токойду аралап кетишет. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды жазып калтырып, анан дагы досторуңуздар менен бөлүшө кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, үй бүлөбүз менен ар дайым тынчтыкта бололу.